Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен High Translate переводчикти колдонууну үйрөнөбүз. Биз Кытайдан товар заказ кылуу үчүн биз сөзсүз түрдө переводчик колдонобуз. Андан кийин мен сиздерге айтканмын, Play Market'ten High Translate'ти скачать этип алыңыздар деп. Мынакей менде High Translate'ти силер дагы скачать этип алдыңыздар деп билемин. Эми High Translate'ке киребиз. Бул жерде алгач киргенде эле реклама чыгып калат. Рекламаны эмес, бул жактагы жогорудагы High Translate дегенди басабыз. Муну басып туруп биз киребиз. Бул жерде бул белги турат, көрүп турасыздар. Муну бассаңыздар, бул High Translate переводчикти өчүрөт, же болбосо күйгүзүп берет. Мен азыр бул жерде күйүп турат. Эми муну өчүргөндө мынакей ушул эле белгини басып койсоңуздар, мынакей өчүп калды. Эми муну биз жандырабыз. Жандырганда байкаган болсоңуздар керек, бул жерде белгиси чыгып калды. Эми муну биз колдонуш үчүн бул жерде лупа бар, мынакей мынтип жылдыра беребиз. Эми бул лупа менен сиздерге көрсөтүп бере турган болсом, бул жерде биз тилди тандап алабыз. Мисалы, орусчадан китайскийге которот. Эми муну биз басып койсок, наоборот болуп калды. Китайскийден русскийге которот. Эми муну бизде настройкасын карай турган болсок, настройка бул жакта төмөндө. Мына мен сиздер лупа менен көрүңүздөр. Лупа менен мен белгилеп көрсөтүп турамын. Бул жерге настройкага киресиздер. Настройкага киргенде мынакей бул жерде бизде настройкасы чыгат. Сизге эмнеси кандай керек болгон болсо, мисалы үчүн сиз настройкасынан оңдоп алсаңыз болот. Мисалы, мынакей бул жерге распространенные слова кире турган болсок, мынакей бизде бизге колдонулчу сөздөр, словарь терминов деп турат. Бул жерге бизге эң керектүүлөрдү, мисалы, же болбосо көп колдонулчу сөздөрдү ушул жерден таап туруп, которуп колдонсоңуздар болот. Эми бул жерден чыгсак, андан кийин бул жерде биз көрүп тургандай ар бирин окуп, ар бири менен үйрөнсөңүздөр болот. Мисалы, узнайте слово на экране деп турат. Бул жерде бизде сөздөр менен дагы биз жазып, же болбосо баягындай которуп алсак болот. Эми бул жерден кайта турган болсок, мынакей бул жерде биз сөз менен жазып которуп алсак болот, же болбосо сүрөт тартылган, мисалы, китайский жазууну скриншот кылып туруп бул жакка алып келип которуп алсак болот. Эми мен силерге бул High Translate переводчикти колдонуунун жолун көрсөтө турган болсом, азыр достор, мынакей биз High Translate'ке киребиз. Муну биз мынакей реклама чыгат дедим. Ошону жандырып алышыбыз керек. Андан кийин мынакей общий деген турат. Бул жерде общий деген жазылып турат. Бул жерге общийге кире турган болсоңуз, мисалы, простой, жөн гана сөздөрдү которосуз. Общий дегенде болсо, бул жерде сиз скриндеп алган сүрөттү, же болбосо сиздеги даяр сүрөттү, айтор китайский жазылган сөздөрдү сиз сүрөт аркылуу дагы, же болбосо текст, же болбосо сүйлөп дагы которуп алсаңыз болот. Ошон үчүн дайыма сиздерде общий дегенде туруш керек. Андан кийин бул жерде мына ылдыйында турат. Бул жерде сиз сөз менен же болбосо сүрөт менен которуп алганга алмаштырып алсаңыз болот. Мен жана айтып өттүм, баарысыны общийде турганы жакшы деп. Мисалы, бул жерге баса турган болсоңуз, китайский тексттерди гана колдоносуз. Эми бул жерде лампочканын сүрөтү турат. Лампочканын сүрөтү турган жерди баса турган болсоңуздар, азыр башкадан көрсөтүп коеюн. Мынакей лампочканын жогору жакта лампочканын сүрөтү турат. Ошону баса турган болсоңуздар, булар чыгат. Настройкасы да сизге кантип колдонууну көрсөткөнү. Мисалы, бул жерде мына лупаны алып келип сиз которуп алсаңыз болот деп көрсөтүп атат. Андан кийинкиси бул тексттерди, мынакей текстти колдонуп басып туруп которсоңуз болот. Аны дагы азыр мен силерге көрсөтүп берем. Бул жерде мынакей лупаны басасыңар дедим. Жогорудагы, мисалы, сиз кайсы жерге койсоңуз, ошол жерге лупа болуп калат. Мына жерде турат лупа. Ошол лупаны бассаңыз, мынакей лупа чыгат дедим. Мынакей, мисалы үчүн, мынакей буларды которуп берип атат. Мына глобальный перевод. Эми ушул эле лупаны бассаңыз, мынакей бизде чыгат. Муну перевод фото,
главная деп турат, атамыз турат. Бул жерден сиз каалаганыңызды тандап алып туруп которсоңуз болот. Эми перевод фото дегенге кире турган болсок, мисалы сиз галереяңызга киресиз. Галереяга киргенден кийин ошол жерден галереядан тандап аласыз. Мисалы менде азыр көптөгөн эмелер бар, китайский жазуулар бар. Эми ошолордун ичинен бирөөсүн тандай турган болсом, мен мисалы үчүн кече бир карго менен иштеш баштадым. Ошол каргонун мендеги доставка кылуучу карголор, мынакей бул жерде которулду. Байкасаңыздар, биринчи ачканда бул жерде кытайча жазуулар бар эле. Эми муну бизге которуп берди. Мына где этот район, телефонный номер, почтовый индекс, подробный адрес, ушулардын баарысы кетти. Эми бул жерден чыгабыз дагы. Азыр мына азыр мен сиздерге көрсөтүп бергендердин баарысын бул жерден көрсөтүп берип атат. Эми бул жерден чыкканыбыздан кийин мен эми силерге ошол Taobao баба сайтына кирип HiTranslate'ти колдонууну көрсөтүп беремин. Бул жерден чыгабыз. Эми мынакей карап турсаңыздар, мына Taobao баба бул жерде байкасаңыз китайский жазып турат. Эми бул бизге Кытайдан товар заказ кылуу үчүн керектелүүчү программалардын баарысы. Бул мына HiTranslate, Привет Переведи, WeChat, бул Alibaba 1688 сайты, бул Baidu сайты. Baidu бул кытайлардын биздин азыркы Play Market'ибиз кытайлардын Baidu деген сайты. Эми бул Pinduodo. Мынакей көрдүңүзбү, кытайча жазылганын баарысын бул лупа менен эле которуп алдык. Эми бул жерден биз мынакей Taobao бабага кирсек, мисалы мен Taobao бабаны көрсөтүп берсем, бир керектүү товар чыгат. Ошол керектүү товарыңызды, сизге жаккан товарды тандоо үчүн эми эмнени басабыз? Ушул эле лупаны алып келип туруп бул жерге койсоңуз, мынакей кайсы товар кандай кылат? Ой, бул которулбай калды. Мисалы мынакей добавить корзину, бул жерде магазин, бул комментарийлер. Буну да которбай калды. Кээ бир учурда ушинтип которбай калат. Анда сиз кайра фотону скриншот кылып туруп, андан кийин которсаңыз болот. Мисалы мен булар акыркы көргөн магазинге кирип акыркы көргөндөрүм. Эми мисалы мына комментарийге келе турган болсом, буларды да мынакей биз коюп туруп которуусу. Мунуку да чыкпай калды. Бул жерден чыгып туруп мен башка товарларды көрсөтөйүн силерге. Башка товарлардын мисалы эмесин котормосун. Мынакей бул жер ошол Taobao сайты. Бул жерден эми которсок, мынакей мынаны которо турган болсок, азыр бул ошол лупаны эле алып келип коебуз. Лупаны эле алып келгенде бул сразу эле автоматически өзү эле которуп берет. Бул жерден азыр мен настройкасы туура эмес кетип калган окшойт меникин. Эми силерге настройкасын көрсөтүп берем. Глобальный перевод. Так, азыр мына жерге кирсек, мисалы главныйга киребиз дагы. Бул жерден биз китайский, русский кылып оңдоп китайский, русский кылып оңдоп алышыбыз. Мынакей китайский, русский оңдолду бизде. Эми башкадан кирип көрсөк. Бул нерсе сиздерде деле болуп калат. Ошон үчүн мен сиздерге атай кеңири түшүндүрүш үчүн ар бирине кайрадан токтолуп кирип көрсөтүп атамын. Так, так деле которулбай калды. Мынакей муну которду. Небольшой бытовой портативный складной сушилка. Бул сушилка баягы кийимдерди кургатуучу. Эми
бул жерде ар кандай кийимдер бар эми. Бүт мисалы биздин эле Бишкектен, Карасуда, Ошто болгон товарлардын баарысы бар да. Бул жерден тапсаңыз болот. Мынакей ар бир кайсы товар мисалы сизге керек болсо, эмнесине кызыгып аткан болсоңуз ошолорду сиз көрөсүз. Мисалы мынакей ар бир жазылган нерсеге сиз алып келесиз. Мынакей детская шапочка деп турат, көрдүңүздөр. Ошентип туруп ар бир сизге жаккан товардын алдына келип туруп, сиз ошол лупаны койсоңуз эле перевод кылып берет өзү эле. Мынакей бааларын көрсөңүздөр, баалары өтө эле арзан. Мен силерге ушул Таба Бабай сайты боюнча кийинки сабактарда кеңири өтүп көрсөтүп беремин.